Таймураз инем ал өз бизнесменин болуп жүргөн ак көңүл ошо атасындай эле бала алчы. Аны бүт бардыгы мына гигант кылып көрсөтүп атат да ал баланычы. Өзүңүз деле бир отуруп сүйлөшүп көргөн болсоңуз айтасыз, сиздин атыңызды совсем эле мындай кылып айтышат. Өзүңүз бир жакшынакай бир жөнөкөй бала турбайсызбы деп. Өзү жөнөкөй ак көңүл жакшы бала өзүчү. Мына кече Ниязовдардын тоюнда деп атат да. Улакты айтып атат го. Мына вертолет менен барыптыр, Шайырбек Ташиев менен Таймураз Ташиев. Биз вертолетке мен өзүм өмүрүмдө вертолетке чыга элекмин. Өмүрүмдө вертолетке чыга элекмин. Бир дагы вертолетке чыга элекмин. Самолетке чыгып жүрөм мен, конечно. Вертолетке бир дагы чыга элекмин өмүрүмдө. Биз ана улакка биз барган дагы жокпуз. Ал өзү коруп жаткан үйдө бул жерде. Ошо социал тармактарда ошол 2-3 күндөн бери ошондой видеолор тарап жатат. Эми сиздин мурда кийин салган үйүңүз, ал жакта берген тоюңузга байланыштуу анан кимдердин жасап жаткан иши деп ойлойсуз бул эми? Эми мен териштирбейм анычы. Ар бир адам өзү билсин. Кимиси кылса ошону ушуна өзү жооп берет. Жанагы өзү хадисте жазылган, ким гыйбат кылса, ким жамандаса, бирөөнү ошактаса, ошонун өзүнүн күнөөсүн, беркинин күнөөсүн төгөт дагы өзү жооп берет ошол. Өзүчө. Анан кийин мен мына тоюм. Мен тоюмду өзүм туулган күнүмдө 19-жылы өткөзгөм 16 октябрда. 2019 жылы 16 октябрда өткөзгөм. Улакты 20-жылы 8 февралда өткөзгөм. Ошондон кийин пандемия башталып кеткен марттачы. Ошондо эле биз ишкер болуп, ошондо ушул иштерди. Анда мен мамлекеттик эч кандай ишти иштеген эмесмин. Анан кийин ошондон кийин эле иштеп мына жүрөбүз, Кудай буйрса. Ким кантип ойлосо өзү ойлой берсин. Просто эл ошонго дүрбөлөңгө түшүп, бардыгы эле тепкилеп жатып калбаш керек да. Анысынан мен чочубайм деле, коркпойм деле өзү негизичи. Ким тепкилейт, ким жаман сүйлөйт. Мен ички дүйнөм таза болсо болду. Эл журтума кызмат кылсам болду.